29 август. Иса Машаякта болуунун 6 мааниси. Ал бизди иштерибиздин негизинде эмес, өзүнүн каалоосунун жана ырайымынын негизинде куткарды. Ыйык чакыруусу менен чакырып алды. Бул ырайым бизге кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун Машаяк Иса аркылуу көрсөтүлгөн. 2 Тимотей 1-бөлүм 9-аят. Иса Машаякта болуу бул таң калаарлык чындык. Машаяк менен биригүү, ага байлануу бул өтө кубанычтуу нерсе. Эгерде сиз Машаяктын ичинде болсоңуз, бул сиз үчүн эмнени билдирерине көңүл буруңуз. Бул дүйнө жарала электен мурун Машаяк Иса аркылуу сизге ырайым берилген. Бул ырайым бизге кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун Машаяк Иса аркылуу көрсөтүлгөн. 2 Тимотей 1-бөлүм 9-аят. Бул дүйнө жарала электен мурун Кудай сизди Машаяк Иса аркылуу тандап алган. Ал бизди дүйнө жарала электен мурун Машаяк аркылуу тандап алган. Эфестиктер 1-бөлүм 4-аят. Кудай сизди Машаяк Иса аркылуу ажырагыс сүйүү менен сүйөт. Анткени Кудайдын Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу көрсөткөн сүйүүсүнөн бизди өлүм да, өмүр да, периштелер да, жогоркулар да, күчтөр да, азыркы учурда, келечек да, бийиктик да, тереңдик да жаратылган эч бир нерсе ажырата албастыгына толук ишенемин. Римдиктер 8-бөлүм 38-39-аяттар. Машаяк Иса аркылуу сиздин күнөөлөрүңүздүн куну төлөнгөн жана кечирилген. Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун каны аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди. Эфестиктер 1-бөлүм 7-аят. Машаяк Иса аркылуу сиз Кудайдын алдында акталдыңыз жана Кудайдын Машаяктагы адилдиги сиздин адилдигиңиз катары эсептелди. Машаяк аркылуу өзүнүн алдында бизди адилеттүү кылыш үчүн күнөөнү билбеген Машаякты биз үчүн күнөө кылды. 2 Корунттуктар 5-бөлүм 21-аят. Машаяк Иса аркылуу сиз жаңы адам жана Кудайдын уулу болуп калдыңыз. Ошентип, ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. 2 Корунттуктар 5-бөлүм 17-аят. Анткени силер баардыгыңар Машаяк Исага болгон ишениңер аркылуу Кудайдын балдарысыңар. Галатиялыктар 3-бөлүм 26-аят. Машаяк Исанын ичинде болуунун чексиз артыкчылыгын изилдөөдөн жана андан кубаныч алуудан эч качан тажа башыңыз үчүн сыйынам.